Жарышкан жаз кетти. Эми Алла Таалам берген жай келди. Жай менин алайымда кымыздын сезону. Ошо кымыз жыттанган дарылык дүйнө жүзүндө менимче эч бир алайдын кымызындай кымыз жок болсо керек. Ушул кымыз жыттанган алайыман бардыгыңыздарга салам айтам. Ассаламу алейкум. Бүгүн мен ар дайым сөзүмдү баштаганда ушундай баштайм. Мына бүгүн Канат экөөбүз деп. Мына бүгүн Канат экөөбүз дагы сиздер менен көрүшүп турабыз. Миң мете Алла Таалага ыраазы болойлу. Ар дайым ден соолукта ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Канат өткөндө ушул жерден экөөбүз картошканын эгүү жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Ошондо мен көрсөткөн эгип ошол мындай эгилет, мындай эгилет деген картошкаларды ушул акыбалга келди. Мынеке. Бул бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз башкалардан айырмаланып, мындан кийин дагы ушуларды чыгарганда сиздер менен бирдикте биз суроо жооп кылып, сиздер берген суроолорго мен жооп бергенге аракеттенейин. Ошондо да кызыктуураак болсо керек деп эсептейм. Эми ушул келген суроолордон ушундай биринчи суроо ушундай болуптур. Сиз быйыл теплицаңызга клубника эктиңиз деп ошол жөнүндө айтсаңыз деп. Ооба, клубника эктим. Канат клубника төмөндөгүдөй болду. Мына. Өтө сонун. Тим эле укмуш. Бирок ошо көрүүчүлөргө экөө сөз берели. Клубника жөнүндө эмдиги чыгарылышты сөз кылайлы. Анткени мунун дагы көп секреттери бар экен. Мен экенден кийин алдыга дагы жылдым, артка дагы кеттим. Көбүрөөк артка кетип калдым, ошондуктан бүгүн клубника жөнүндө сөз кылбайлы коелу. Аны эмесе келиңиздер ушу суроодон баштайлы. Биринчи суроо ушундай болуптур. Жүндү коюп картошка экпедик беле? Ошол жүн күздө кайра чыгып калабы деген суроо болуптур. Жүндү биз азык деп койдук. Азык желет. То есть картошка азыкты, ошол азыкты жеп, ошондой чоң болот экен. Жок. Картошка таптакыр жок болуп кетет экен. Түшүндүңүздөрбү? Эч качан кийин калып калат экен, андай мындайдан коркпостон жүндү пайдалана бериңиздер. Айтмакчы, Канат, эме бир аз көңүл бөлүп койсоң мынага. Нашыл жүн коюлуп эгилген картошкалар. Мынеке. Жүн коюлуп эгилген картошкалар. Наркынын да көрсөтсөң болот. Ошол да жүн коюлуп гүлдөп калды, гүлдөдү картошкачы. Эми муну 1-июлда алып ордуна кайра эгебиз, Кудай буйруса. Дагы мына жерде бир казак, бир боорум төмөндөгүдөй жазыптыр да, жүн мен пискен картошкаларды анымдарына салсаңыз дейт, онымдарына салсаңыз дейт. Түшүнбөй койдум. Айнанайын. Мүмкүнчүлүк болсо бир орусча деле жатсаң макул жооп берейин. Ушул бир тууганымдын суроосуна жооп бере албай калдым. Картошканын уруну кантип тандайт? Картошканын уруун, мына картошканы алып, бул картошка жакшы экен деп эч ким айта албайт. Эсиңиздерде болсун. Бир топ картошкалар турса дагы, мына картошка жакшы экен, ушул жакшы урук болот деп эч ким айта албайт. Ошондуктан жана эл проверенный, менин картошкам аябай жакшы болду. Же болбосо мына урук чарбасында мынандай картошка жакшы экен деп деген жерден картошканын уругун алыш керек. Эми элдин арасында ушундай сөз бар. Мисал үчүн чоң картошка алып, ошол картошкадан 4 же 5 эме чыкса,
göz çıksa oşol en жақсы kartoşka болады. Antkeni oşonu 4'ke 5'ke bölüp ege beresiz. Kantip bölüp egiş gerek, ötkönde biz aябай жақсы бул жөнүндө сөз кылганбыз. Эми дагы bir биздин көрүүчү сураптыр. Колорадский жук менен кантип күрөшөбүз. Ар нерсени мен айтканда ошол сөздүнбү же картошканынбы эмесине карылып келем. Колорадский жук деген сөз бул Колорадо, Американын Колорадо штатындагы да пайда болгон эме экен. Ошол коңуз экен. 60-жылдары жанагы кансыз согуш аябай күчтөлүп турганда Америкадан атайын Россияга ол мезгилде СССР деп айтылчу атайын алып келип ташталган экен. Ошодан тарап келип туруп мына бизге чейин келди. Буну менен көрүшүнүн эч кандай жолу жок, айнанып кетейин. Бул керек болсо жайлоого чыксаңар, ушу жайлоодогу аткылыктарга чейин барып алган көргөм мен. Ошондуктан атайын тайфун деген бар. Ошону чачыңыздар. Андан дагы күчтүүрөгү маспила. Азыр аны даярдап койгон, бир аздан кийин көрсөтөм. Маспилан гана чачасыз. Дагы бир ошо картошка жөнүндө эң акыркы сөзүбүз бул картошканы канчадан кийин сугарыш керек. Элдин арасында гүлдөгөнгө чейин картошканы сугарбаш керек деген бир туура эмес маалымат жүрөт да. Бул өтө туура эмес маалымат. Картошка сураса эле сугарасыз. Болду, эч кандай сөз жок. Эми чыгып келет абы. Же ушу гүлдөп бүттүбү. Картошка өзү шалпайып, кандайдыр бир суу сурап, мага суу бер дейт. Ошондо сөзсүз түрдө сугарыш керек. Мына биздин башка жакты мен билбейм. Мына биздин Алайда быйыл жамгыр такыр эле жаабай койду. Кана ушундайбы? Картошканы мурдарак жыттан мартта эккендердин картошкасы аябай чыгып, ал эми мага ошо апрелдин аягында эккендер, мына мисалы үчүн мыналар майда эгилген, майдын башында эгилген, 2-май күнү эксем керек эле. Алар чыга албай калды. Ошондуктан мен эмне кылдым? Картошканы жасалма сугардым, жамгыр жаадырдым. Кантип? Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Кана ошол жакка өтөлүчү, кел. Картошканы көрсөткүн. Мына 2-майда эгилген картошка. Мына, көрдүңүздөрбү? Ушунун картошканын ортосун кичине ачып, анан лейка менен суу куюп чыктым. Мыналарды көрсөңүздөр болот. Мынакей. Лейка менен суу куюп чыктым. Көрдүңүздөрбү? Ошол бардык ушуларды айтып жүрүп, сиздерге мен бир ушу картошканы кандай чабуу керек жөнүндө дагы мындай бир айтып коюуну чечтим. Мынакей, Кудай буйруса, кана жакыныраак келсең, ошол жөнүндө да бир эки ооз сөз кылайлы. Картошканы ар дайым эрте менен чабыш керек. Анткени күн ысыганда чапсаңыз, могул жердеги ысык топуракты алып, дагы үйгө турган болсоңуз, картошкаңыз унун сайын эме болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болсо, эрте менен баягындай мынандай мен бар мезгилде чабасыз картошканы. Канчалык бул мен азыр картошканын 3-сүн чабып атам. Көмүп атам, мындайча айтканда. Көрдүңүздөрбү? Эми кээ бирөөлөр ушуну көмүп атканда мындай картошканын мындайлар кошо көмүлүп калат, иштеке болбойт дейт.
Balkim işteki deli olmuştu. Men onu jaktыра бербейм. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мынаны дагылып көмүш керек мына. Мына. Алдын кичине жумшартып аласыз. Меникинин жумшартуусунун кажети жок. Анткени мен биринчи, экинчи чабакта аябай жакшынакай кылып жумшартып койгом. Бул сапар мен көмүп атам картошканы мына. Кыргызда да бир жакшынакай сөз бар. Кыректеп деген. Көрдүңүздөрбү? Кыректеп көмүп коесуз мына. Мына картошкам biraz тарынып, акыры чыгыптыр. Макул, келер кийиндилер сени көмүп коебуз. Мынеки. Өткөн көрсөтүүбүздө мен айттым эле. Да кетмениңизди сау кишине бол. Да, от души. Окам дер, от души чагыңыз деген ушул гана. Ушул картошканы көмүп. Так. Мынакей картошканы көмүп алдык. Сиз бул жөнүндө айтып алдым. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз помидор жөнүндө сөз кылабыз. Анткени ушул помидор жөнүндө дагы көптөн бери өзүмчө ойлонуп жүрсүм, элге кантип ушуну жеткизе алайын деп. Ушул жөнүндө азыр сиздерге Канат экөөбүз жакшынакай кылып мен помидор эккен жериме барып, бардым сиздерге көрсөтүп беребиз. Канат кеттик жүр. Daha kaytalayın, бүгүн помидор жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи суроо ушул помидордун уругун кайдан аласыз деген жакшынакай суроо келиптир. Помидордун уругун өзүмün огородуман алам. Экинчиден Россиядан алдырам. Быйыл 3 түрлүү помидордун уругун эгип көрдүм. Азыр сиздерге ошол жөнүндө сөз кылып берейин. Мынакей. Мына жерде бизон оранжевый деп турат. Көрүнүп атат. Канат көрдүңбү канча граммга чейин экен? 900. Мынакей. Бир өзүбүз бир кандайдыр бир өткөндө бир жарым жыл мурунку ошол помидор жөнүндө мен сиздерге айтканда бир инем айткан экен. Бул жомок 1,5 килограмм 1 килограммды кантип помидор болсун деп. Мынаны карап көрүңүздөр. Мынау Новосибирскийден келген бизон оранжевый деген помидор. Бул 900 граммга чейин экен деп жазылып турат өзүндө. Бул Россияда ошондой. Ал эми Кыргызстанга келгенде мунун өсү жөндөмдүүлүгү дагы чоңоет экен. 1 килограммдан да ашат. Бул быйыл ушуну дагы эктим. Анан кийин мында турат Черный принц деген. Бул дагы 400-500 граммга чейин жетет экен. Мунун ичинде 20 штук болот экен. Баасы 210 рубль экен. Жазылып турат. Андан кийин бир аябай өзү бул томат жөнүндө сиздерге сөз кылганмын. Быйыл албай койдум ба. Бир жакшынакай албай койгон турбайм ба. Бир жакшынакай бир помидордун эмесин ектигиле, аны таштап койгон окшоймун. Макул, мынакей. Демек мен айта турган оюмду айтып алдым. Анткени помидор 1,5 килограммдан көп болгону жөнөкөй нерсе экенин сизге айтып алдым. Демек бүгүн помидор жөнүндө сөз кылгандан кийин мен ар дайым айтып келем, пияз жөнүндө болгондо пияз каяктан келип чыккан, картошка болгондо картошка каяктан келип чыккан, ошол жөнүндө сиздерге ар дайым айтып калам. Помидор бул дагы
Южный Америкада өсімдік екен. Сол жанағы Христофор Колумб 1499 жылы Американы ашқаннан кейін келген екен. Енді картошканы алып келіп, қандай қылып тарқатқан жөнді малыматтар бар. Ал енді помидор жөнді ешқандай малымат жоқ. Аны алып келгенде, бұл жаққа алып келгенде, помидорды алып келгенде бұл уылы деп есептешкен. Анткени бұл помидордың өзі негізгісі чери, кішінекей болған екен да. Ана неме балким ошол мезгилде жеп көргөнде бирлерге жаккан эместир. Ошондуктан ошол 16-кылымда ошо Европага таркаган дейт. Анан бул эки ат менен белгилүү. Томат, анан помидор деп. Томат деген ат ошол Южный Корея, Южный Америкадан, вернее, эң эмеси Мексикадан келген екен. Родинасы катары Мексика есептелет екен. Келгенден кейін бұл помидорды ел уже пайдаланып 15-кылымда болгондо, 16-кылымда болгондо 1500 жылдары болобу. Ошо 1500 жылдын орто ченинде бұл помидор деген атка конот экен. Италиядан кыргыз тилине которгондо алтын алма деп айтылат экен. Золотое яблоко болот экен. Ошондон бери бир мынакей жакшынакай кылып ушу помидорду эгип келебиз, пайдаланып келебиз. Бул биз үчүн кадимки жөнөкөй продукт болуп калды. Ушул помидорду эгүүдө бир топ нерселерди бүгүн ушу эске алсаңыздар. Помидорду эккенде бизде көбүнчө мен алайдан деле көрүп жүрөм, анча-мынча шаар парга барганда деле көрүп жүрөм. Помидорду эгип эле ошо ойдон коюп коюшат. Помидорду пасынковать кылат. Помидорду формировать кылат. Пасынковать деген сөз пасынок, кыргызча которгондо өгөй бала, пасти чужого сына. Өгөй баланы чоңойтуу дейт. Помидордун өзүндө пасынок болот. Эми канат мага жакыныраак келсең, анткени мен сага ошону жакындан көрсөтөйлү. Мына канат мен кайчыны мынау сууга салып алдым. Бул суу эмес. Мен сиздерге көрсөтөйүн. Бул муз пилан. Менде азыр эки түрү турат. Мынасын көрсөтсөң болот. Бул пайдаланып атам. Бул жаңысы. Мынакей. Муз пилан. Ушудан чылап, эми кандай чылаш жөнүндө дагы сөз кылабыз. Ушудан чылап ар бир помидорду пайдаланган сайын суга салып туруңуз. Анткени бул ооруп калса бири-бирине жугуп кетет. Канат айтмакчы, биз ушул экөөбүз ушундай сабактарды өтүп келебиз, айтып келебиз, элге жеткизебиз деп аракеттенебиз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз сиздерден суранабыз. Биз айтканды так аткарганга аракеттениңиз. Анткени бул биз айткан кеңештер бир нече жолу пайдаланып, ошонун үзүрүн көргөндөн кийин сиздерге айтып атабыз. Макулбу? Андан кийин айтмакчы, ушу помидор чоңоюп мөмө алгыча алыңыздын жетишинче химикаттап алыңыз. Ооруларга каршы болгудай болсун. Мынакей. Муз пиланды пайдаланыңыз. Ар 2 жумада бирден чачсаңыз болот. Помидор кичинесинен баштап. Андан сырткары менде дагы фитоспорин деген бар, мынакей. Фитоспорин. Мөмө алгыча булдан 2 жолу, будан 2 жолу. Экөөнүн аралыгы 10 күндөн болсун.
2 joldan 4 jol çaçıp alanga ülgürümüz. Sebebi özünün organizmine daha sinirip alağı, sinirip alatdağı meme algıça sizin meme algandan keyin dağı bu janağı ziyankeşler azırak bolar. Bu jönde söylöştük. Yemi Kayçıga geldik. Hem kanat mağacak merak gelsen. Hankeni pomidordu görelim. Gel. Ana. Gel. Bu ne ki? Pomidordu karanızlar. Ana. Hazır. Birinci butaklarını alayla. Bir butak. 2 butak. Aldık. Ana. 3. butakta alayla. Aytmak için biz sizlerden ayağı katırsıranlam şu yerden. Bu bir jola обработка kılganınızda, только 100 çalvırak 3 pasınıkta alasız. Buna qarang. Buna pomidordan çalvıraktan daha pasınık çıkkan. Buna qarang. Buna şol pasınık. Hazır bizde 40 aylı kanat ha. Neke bizde 40. Buna pasınık. Buna. Bol ösüp barıp neke bu yerde jümeme alayın da atat. Bol özünçe bir cak bolat. Bir meme bolat. Naul 2 meme bolat. 2 meme bolat. Naul 3. Yani bugün 3 dil alışımız gerek oldu. Buradan keyin alışımız gerek. Yani sizlerge düşünüktü oluş için alışkargas bolat. Buneke. 3. Bul usul 3. Tak. Hem kare geldi. Kanat kara. Kanat gel. 3. Naul 4. Naul 5. Usul pomidor canları 5 pasınık çıkarıp alıptır da. Usul 5'i. Andan keyin geletati neka. 6. Balkim yerden manda 7, 8 bolup keteverit da. Egerde siz şulardan bardığın şu oydan tim koysanız pomidorunuz bu pomidor canları şunday bolatken öte көп alıp keyin pişire alбай kalat da. Pasınlıklarda aldık. Emi oşonda sizge формировать деген сөздү пайданышка туура келди. Өгөй баланы алып салдык. Эми помидорго forma кийгизели. Sizdin pomidorunuz kандай болуш керек? Ökөz эми буларды алып салдык. Pasınlık ne ekeni düşündük. Emi pomidordu формировать kılabız. То есть forma giygizemiz. Ak halat çandar, vraçlar ak halat giyet degende, militsioner özünün formasın, vayen özünün formasın giyet degende формирование kılabız. То есть bizge uşol düşün beret olan pomidordu dayırdayız. An üçün жақын келсең болады, мынакей kanat, mına. Ökönü gana koyduk. Uşul ökö gana ösüş gerek. Al endi uşunun ökönün ortasındağı dağı çığa turgan pasınıktарды alıp turuşubuz gerek. Pasınık degen mынан da olur. Mına kanat. Mına. Mınаны формировать kılıp koydum ele. Mına bir öyle geletet emişine. Bunu alış gerek. Mına. Sekin alıp koyuş gerek. Hazır bunu pomidordu iş kıldık da, emi kayra bayağı darıga saldık. 2. pomidordu aldık bunu. Emi karanızlar, daha bir nimbalavazный faktor, usul gelecek da. Mınavıl butak, mınavıl çalvırak gerek yok. Bu özünün rolünü atkarıp bitti, alıp koyunuz. Bu özünün rolünü atkarıp bitti, alıp koyunuz. Yemi nereden mömötüydü? Nav jetet. Nav çalvırak jetet. Bol gelet uşuntup keyin bol pomidor puşkanda munda alıp koyasız. Pışpasa dele uşe tüyüp kalganda munda alıp koyasız. Antkeni bol mömeni pişiravı çiye çalvıraka daha küç ketedi. Düşündünüzler mi? Men uşul жерде кичинекей коюп койдум эле, мынакей кайрадан дагы эме кылайын. Биринчи посынкыват кылайын.
Basınlıkları da aldık. Kanaptı mineki. 3 boldu da yemi. 4-üncüsünü almasın gerek kanat. Yem arka çok bolvatat diye. Arkası alvatam mineki. Buna. Kayerge şeyini alış gerek buna. Mehmet tiyatrodan cerge şeyini alış gerek mineki. Gördünüzdür mü? Buna. O sonunda 1, 2, 3, 4, 5 yemin aslında askatora geldi. Yemi şu yerden daha bir suratı oladı. Bardığı pomidorlardı, pasınkavat kılış gerek mi? Degen. Oşandıktan sizlerden öte suranız. Ar bir özünüz ekкен algan pomidordu sura alsınız gerek. Pasınkavat kılış gerek mi? Yok bu dep. Tak, buna misal için men bu yıl bizon aranjoy деген dapkel ektim dedim. Şunda yazılıp duradi. Так. Растение высокорослое, биикен, требует формирования, посынковка и подвязки. Bunu формировать кылышыбыз керек экен. Bunu pasınkavat kılışımız gereken, işi baylap koyuşumuz gereken. Her bir tomatta uşunda yazılgan. Şu pravilini durgan nasıl da saktaşınız gerek. Yeme urmatlı bizim görüşçüler ne sebepten men hazır şu ay kanat bir yıl düşünüklü olsun için sen biraz eselattır men cana yemeğimi alıp jetip geleyim. Yeme uşul nalar dotav aldık. Niyede çöptür durat. Uşunu bir kandaydır bir yerdi yumuşatkança mınan tipsi pomidor özleri suranıp atat da göm koyunuz depçi. Biroq men bugünden göm albayım da. Bunu men göm albayım. Ne sebepten? Qarab görüңүздөр. Hazırdağı qayradan daha görölü. Neke? Pasınkovka. Aha. Çalvarağın koşu. Pasınkovka. Üçe toktayız. Yani bugün sizlerge düşünüklü olsun arkasından kılıp atam. Bundan kılıp aldık. Çöyleken o sonda 4 dal verdik ha. 3 da alıp koya turun kalgan 4-üncüsünü yetek alasız. Algandan keyin mınal uşul жерди кайра мен жакшынакай кылып эми bir жолу видео кылайын деп мынантип бул ошондо бүттүр муну же мынандай жакшынакай менин ушундай бир жакшынакай инструменттерим бар мынандай кылсаңыз болот же болбосо мына менен дагы болот мына ушинтип мен жерди мынандай ушул эмени помидорду көм коеюн дедим. Bu men öte to'g'ri emas qildim da. Öte to'g'ri emas qildim. Ne sebepten? Antkeni qanot yaqinroq kelsang, antkeni men mına ol Taqında tarttam görüyorum. Mına tartı men kaç menen 40'dım da. Emi oşol jedi qara jer menen gömgönümde ошо оор жугуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бүгүн кылбаңыз сиз. Ошондуктан муну кайра алып, эмнен көрүп койдук. Кичине сууну сертат кылайлы. Мына, жууп тазалап койдук. Эми Кудай өз эме кылсын. 2-3 күндөн кийин көмүң. Ошол жер катып калсын. Түшүндүңүздөрбү? 2-3 günden keyin gömünüz. Oşol yer katıp, kandaydır bir orucuk batırgan bolgandan keyin ana göm salasız. Yeme bizde alayda göyle şular orular da juga vermeyt. Çöldürge karaganda biroq bar bir uşul azırkı men aytkan nerseni saktaganingiz oң. Kana sol men suylap eме kılganda
Dağı bir bizim görüşümüz ayağı özünce kapalanıp bir ezilmey teste söyleyeysin mi depçi. Men ne sebepten? Men özü orusçu muğalimim. Men orusça söylөгөндө okuçu düşünüş üçün düşündüğü, düşünbödüğü bir top pauza karmaşım gerek de. Hem kırgız tili болгондо айтат десең okuçu düşünöret. Orusça düşündüğü, düşünbödüğü biraz pauza karmap aytıp kalam da. Uşul men üçün kandaydır bir kalp-kalptır uşulçu. Bunda tez-tez aytıp kete almam. Oşon üçün men geçiriңиздер, эгерде пауза кылып сиздерге түшүндүрүп атсам. Бул bir 40 жылдык стаж. Орусча окуучуларга түшүндүрүп пауза кылганым ушундай. Эми канат дээрлик экөөбүз помидорду кандай кылыш жөнүндө айтып бүттүк, туурабы? Помидор сууну жакшы көрөт. Помидор сууну жакшы көрөт. Канчалык сугарсаңыз эч күйбөйсүз. Помидорду сугарууну жолдорун эмеле. Анан ушул жерде дагы суу жөнүндө болгондо дагы бир сөз айтат. Мен ар дайым айтып келем. Менде 2 арман бар да, Канат. Bir armан ушу балдарым чоңоюп эле окуп, ошол жака кетип, бала жумшай албай калдым. Экинчиси, ушул жерге мен 95-жылы көчүп келгенмин. Ушу арыктан суу сугарбадым да. Ар дайым кудуктан гана сугарып келем. Буну мен эмнени айткым келип атат? Кээ бирлер айтып атат да, ошол кудуктун суусу муздак. Ошол муздак болбой калат деп. Жок, эч кандай болбой калбайт. Болот, эң сонун болот. Дагы бир нерсе көп жолу мен сиздерге бул жөнүндө айтканмын, дагы бир жолу айтып коеюн. Ошол 2 помидордун ортосуна мен мынандай пияз эгип коем. Мынакей. Дээрлик карасаңыздар, артында турат Канат, мында турат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piyaz ekan. 200 gramdan çıkkanda piyaz, 100 gramdan çıkkanda deli 1 kilogram piyaz. Çok ondan deli kövrek болады. Bu ayağı болады. Ne sebepten? Piyaz, şunda ösümdük, köp emeler kaçat. Çımın çirketini köp kaçat. Ekinçiden boş durgan jerinizdi qaram, men ayantıma kança kilogram piyaz al olam. Bir жерден pomidorun emes, piyazdan daha түшүм алган сиздерге көрсөттүк. Эми Канат эмне калды айтайын бана. Ушул мынау жерде азыр формировать кылгандарды көрсөттүк. Анал жерге барып формированный болгон помидор кандай болот, өсүп калган ошону көргөзөйдүм. Акылбы, жүр. Граф, не мешай. Граф, не мешай. Мынакей мен алдым да, мына формированный помидор турат. Бул баягы бизон деген. Бизон оранжевый 1 килограммдык помидор ушул. Мынакей. Көрдүңбү? Мына астындагылар бардыгы алынды. Эми мына жерде бир эме болуптур. Kaçıncı көз калтырып келиппиз кана? Мынакей. Эми караңыздар. Мынанын кереги жок. Мына алып салыш керек. Бул өзүнүн ролун аткарды. Помидорду өстүрүп алды. Буну дагы алып салыш керек. Себеби бул дагы өзүнүн ролун аткарды. Эми мына граф не мешай. Эми мынаны ойлонуш керек. Себеби бул мына түшүм гүлдөдү да. Şu гүлдөгө мөмө берип муну алыштын кажети жок. Кийин бул бышканда bunu da alıp salasız. Mınakey. Demek mende azır 2 gana butak kaldı da. Mına bir tüşüm berip atat. Erteң men yerden pasınık çıkıp bunu alıp koyuşum gerek. Mına bu ekinci meme, üçüncü keterim. Mınakey. Şu 2 butak kalılı, şu 2 butak mağa tüşüm berse bolur. Mına o жерде alıp koyasın mı? Mınakey. Kanat bir жақсы иш кылдык да экөөбүз. Себеби
Pomidorda qanday yeguvchi oldum. Жақсы narxlarni aytам. Pomidorni ziyonkeşler üçün de dağı aytsa tügөнгüs nesede. Arıça bizim üçün елімізді қайыр көргенде şu tereklege veriyoruzdu. Terek, tal, şular şey. Benim bir gana жақсы жерім, мен айланамда tal terek жоқ та қанат. А кебізілік olsun, огородны püt tal terektегі алған. Kurt құмырсқаның барды ошода да. Ошол теректің бардында kurt құмырсқа. Еми ол теректеле мындай өтеле пайдалуу мындай материал дештен да алысмын да, эми аны бир шлёпка анда мындай эле кылганга морт. Эгерде отун кылсаң, жакшы деле отун болбой турган нерсе да. Ошондуктан урматтуу алайлык туугандарым, не только алайлык, бардык кайерде бизди көргөндөрдүн бардынан суранар элем. Şu tal tereklerdi koyunuzlar, ekmeğinizler. Onların almayınızlar, onların örüyünüzler. Kanat benim anlaşılcıda bir örgüm var. Ayavayacak şu örgümde göstersen olur. Üstünde kak olur. O şöyle kaktı kılıp alıp biz kışımıyla kampot içeriz. Buna bultur murdağcılığı, murdağcılığı ekken cüzümümüz. Kadim gidip işte, o şunlarına cüzümeyiniz. Daha bir bizim görücü sırantırda Cengem Gül'e geldi. Kanat o şu Gül'ü daha görüp koyuyorlar. Gerçi. Şimdi Gül'ü atam. Gül men için otoçap. Köp adamda kapalı kalışı mümkün. Sonra men sizlerde gül östürgünde daya başlayayım. Ben anıp keteyim de. Sizler gül östürüp, oşadan şunçalık rahatlı alıp, türlerin, tümüyle şunday kızıqasınlar. Men sizlerde türlü düşünüm. Bırak men için bu gül, cana öyle, ne sevdim? Anken oşu nasıl öskön, güldün, ordun mu? Bitti. Şunun ortuna pomidor yiyip koyganımızda pomidor olup kalardı. Buna kança jep turat, içinde de gülüp turat. Men baybiçem ki, ito oşo menen uruşup dolaşıp arasına pomidor yiyip algan. Koşun kılır. Hatta mına emeler pomidorlar taştırırlar. Hurmattуу негизинен şu бүгүнкү айта турган сөздөрдүн баардыгын айтып окшойт канат. Эми бир нерсе калды. Помидорду көбүнчө баардыгын ар бирин отдельно байлаганга аракет кылыңыз. Мына мен байлаганда дагы жыгачтан атайын тал теректин туташтарын алып ошого байланып эмегиңизди байланыштар. Азыркы биз экөөбүз канат экөөбүз тарткан жердеги орунга менин ошол жыгачтан жасалган эмелерим жетет. Мындай байлай тургандарым. Ушул жерге жетпей, аркасынан мен темирден кылып койдум. Эртең байлап коем. Жерде жаткандан көрө мындай байлап койгон помидор тез пышат дагы, анан өтө мындай жанагындай кыйналбай жерде жатып жарым пышпай эң соңу пышат. Канат мына бүгүн экөөбүз дагы бир Алла Тааланын буйругу менен ушунакай элибизге ушул помидор жөнүндө жакшы эмелерди берип алдык, информацияларды. Менин телефонум 772 16 77 49 557 50 16 16. Qayсы mezgilde bolbosun, звонок кылып сурап туруңуздар.
Biz mümkünçülük boşunca sizge cevap vergenге hareketlenemiz. Men oyumcha qanat, men ardayım sınıftan öğren aytıp kelem. Bizde şu Türkiye'den görgendigi, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Rusya'dan, Kazakistan'dan bu biz için çok yetişkendik. Bizim kanalga yazılыңыздар. Dağı bir top sizler için faydalı kеңештерди бергенге hareketleneriz. Daha kaytalayın, жазылыңыздар. Bu bizden sizler egerde bizge жазылып, like basıp bizi kuvvetlap tursanız biz için bu çok küçükken, biz için bu çok sığmız iken, kandaydır bir stimul verip sizlerge daha çok informasiyalarınızı vergenге hareketleneriz. Kanatlarımdan aytayım. Anam ketender, alayımın kımızı pişip yetildi. Gelinizler alayga, gelip alaydan kımızı çıkartınızlar. Alaydın kımızında kımız hiç yerde yok. Daha bir oluşum benim adı kımızdı. Maktap, jaktap, faydalı devişe turan mezgilde mezgil olup turgan alayman. Daha bir oluş sizlerge çalındı salam. Tinç bolunuzlar. Çok rahmat.